هذا سائل يقول لماذا حذر الأنبياء أقوامهم من الدجال مع أنه Бул суроочу сурап жатат. Даджал акыр заманда гана чыгары анык болсо, эмне үчүн пайгамбарлар коомдорун андан сактанууга чакырып, катуу эскертип келишкен? Даджалдын өтө кооптуу болгону үчүн, анын азгырыгы күчтүү болгону үчүн. Мына ошондуктан пайгамбарлар коомдорун Даджалдын фитнасынан эскертип келишкен. Ал пайгамбарлардын арасынан эң катуу Даджалдан эскерткени биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болгон. Башка пайгамбарларга караганда катуураак эскерткен. Себеби Даджал акыр заман болгондо чыгат. Ал кыяматтын белгилеринин бир белгиси деп эсептелет. Анын азгырыгы өтө чоң болот. Мына ошондуктан намаздын акыркы ташахудунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 нерседен сактангыла деп буйрук берген дуада Даджал дагы эскерилет. Ал 4 нерсе тозок азабынан сактануу, кабыр азабынан сактануу, өлүм менен өмүрдүн фитнасынан сактануу жана Масих Даджалдын фитнасынан сактануу. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.